Саламатсыңарбы балдар? 10 класстар үчүн физика предмети боюнча кезектеги телесабагыбызды баштайлы. Баарыбызга белгилүү болгондой эле балдар, биз жаңы главага кирдик. Бул молекулалык физика. Демек балдар, биз молекулалык физиканын эң алгачкы темалары, тактап айтканда молекулалык физика жөнүндө негизги түшүнүктөрдү жана ошону менен бирдикте молекулалык кинетикалык теориянын негизги жоболору туурасында таанышып өткөнбүз. Эмесе балдар, биз адаттагыдай эле жаңы тема өтөөр алдында буга чейинки өтүлгөн теманы бир сыйра кайталап өтөлү. Ал темаларыбыз балдар баарыбызга белгилүү болгондой эле булар молекулалык кинетикалык теориянын негизги жоболору менен таанышканбыз балдар өткөн сабагыбызда. Анын негизги 3 жобосу бар экендиги туурасында билгенбиз. Жана ошону менен бирдикте молекулалык кинетикалык теориянын негизги жоболоруна көрсөтүлгөн далилдер боюнча толук маалымат алганбыз. Атом жана молекула жөнүндө түшүнүк алганбыз. Салыштырмалуу моль массасы, Авогадро саны, заттын саны жана моль массасы туурасында түшүнүк алганбыз балдар. Демек, бул өтүлгөн темалардын бардыгы тең молекулалык кинетикалык теориянын негизги жоболору, тактап айтканда молекулалык физиканын башталышындагы эң алгачкы темалар болуп эсептелинет. Эми балдар, бүгүн дагы мен силер менен албетте сөзсүз түрдө жаңы тема өтөбүз. Андыктан баарыңар дептер калем саптарыңарды даярдап, экранга жакыныраак отурушуңарды суранамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы идеалдык газ. Сабагыбыздын негизги максаты балдар, бүгүн идеалдык жана реалдык газдар, деги эле идеалдык газдын физикалык мааниси, биз күнүмдүк жашоодо пайдаланып жаткан газ менен кадимки ушул турмуштагы кездешип жаткан газдын физикалык маанисин, анын басымын жана ошондой эле эсептөөчү бир нече математикалык формулалар менен таанышабыз. Келгиле, анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга жакшылап кунт коюу менен көңүл бөлүп отуралы. Идеалдуу деген сөз балдар биздин күндүк жашообузда абдан эле көп жерлерде кездешет. Биз билебиз балдар, бул идеалдуу деген сөз өзү эч жерден кынтыксыз абдан бир керемет нерселерди айта алабыз. Атап алсак, буга мүнөздөмөлөрдү ар башкача бере да алабыз. Мисалы, идеалдуу үй бүлө, албетте толук кандуу үй бүлөлөрдү айтабыз. Идеалдуу автомобиль, бу дагы кандайдыр бир ошол өзүнүн кубаттуулугу боюнча жана ошондой эле түзүлүшү, кыймылдаткыч күчтөрү боюнча абдан бир идеалдуу болгон, башка машиналардан айырмаланып турган автомашиналарды айтабыз балдар. Идеалдуу эс алуу, албетте эс алуу баарыбызга жагат. Анын ичинен да эс алууларды идеалдуу кылыш үчүн адамдар өзүнүн жеке түшүнүгүнө, аң сезимине, таанып билүү жөндөмүнө жараша ар кандай өздөштүрүү менен эс алып келишет. Жана ошондой эле идеалдуу үйлөрүбүз дагы кандайдыр бир идеалдуу болушун бардык инсандар каалайт болуш керек. Жана идеалдуу адам, келбети, деги эле дене мүчөсү бардыгы толук жакшынакай болгон адамдар, булар идеалдуу адамдар болуп эсептелинет экен деп айтсак болот экен балдар. Эми бул жалпы сыртына карай берилген сүрөттөлүш болду, бирок бул идеалдуу деген сөзгө. Бирок анын ички түзүлүшүнүн идеалдуу экендигине дагы өзүнчө да сүрөттөлүштөрдү бере кетсек болот. Мисалы, үй бүлөнүн болобу, автомашинанын болобу, эс алуунун болобу, үйдүн болобу же адамдын болобу. Мунун да ички түзүлүшүндө дагы өз алдынча идеалдуу бир көрүнүштөргө ээ экендигин баарыбыз тең билебиз балдар. Катуу жана суюк заттардан айырмаланып балдар, газ өз формасында, көлөмүн да сактабайт. Ал кай жерде боштук же жылчык болсо ошол жакты көздөй кете берет. Биз заттын негизги делинген 3 абалы менен таанышып, алар катуу, суюк, газ деп токтолгонбуз балдар. Катуу заттар булар формасын сактабайт, бирок көлөмүн сактайт деп айтканбыз. Суюк заттар булар формасын сактайт, көлөмүн сактабайт деп айтканбыз. Ал эми катуу заттар, бул жерден катуу жана суюк заттар бири-биринен айырмаланып, бирде формасын сакташса, бирде көлөмүн сактай албай калган учурларын кездештиргенбиз. Жана ошондой эле тескерисинче мисал ала турган болсок, катуу заттар формасында, көлөмүндө сактай алат деп айтканбыз. Ал эми бул жерде тескеринчесинен бул газ балдар формасындагы, көлөмүндө сактай албайт экен. Ал кай жерде жылчык боло турган болсо, ошол жакты көздөй ганакей кете берет дейт балдар. Сейректелген газдардагы молекулалардын ортосундагы аралык молекулалардын өз өлчөмдөрүнө караганда көп эсе чоңдук кылат.
Ошондуктан молекулалардын өз ара аракеттенишүү күчү жокко эсе жана молекулалардын кинетикалык энергиясы алардын өз ара аракеттенишүүсүнүн потенциалдык энергиясынан бир кыйла чоң болуп эсептелинет. Мындай учурда газдарды молекулалардын өтө кичинекей катуу шарчалар деп кароого болот. Ал молекулалардын ортосундагы тартышуу күчү жок эсе. Алардын бири-бири менен кагылышуу убактысын өтө кыска деп эсептөөгө болот. Реалдык газдардагы молекулалардын өз ара аракеттүү күчтөрү өтө татаал. Ошондуктан жөнөкөй болсун үчүн илимде реалдык газдын ордуна анын физикалык модели катары идеалдык газ алынат балдар. Реалдык газдардагы молекулалардын өз ара аракеттенишүү күчтөрү бул эмне экен балдар? Абдан татаал экен. Ошондуктан биз балдар идеалдык газ деген түшүнүктү кабыл алган экенбиз. Эми идеалдык газ. Идеалдык газ бул реалдык газдын жөнөкөйлөтүлгөн физикалык модели идеалдык газ деп аталат. Өзүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн биз ушундай кабыл алган экенбиз. Эми идеалдык газдын касиеттери кайсылар? Булар молекулалардын арасындагы өз ара аракеттешүү күчү эске алынбаган. Көрдүкпү? Эске алынбайт экен. Молекулалардын арасындагы өз ара кагылышуу абсолюттук серпилгичтүү дейт. Карагылачы, абдан жогорку деңгээлде кыймылда экендиги туурасында сөз кылып жатат. Молекулалардын суммардык көлөмү өтө кичине. Бул идеалдык газдын негизги касиеттери болуп эсептелинет экен балдар. Мынакей балдар, биз бүгүнкү темабыздын негизги делинген мааниси ушул жерде экен. Идеалдык газ деп эмнени айтат экенбиз жана анын негизги 3 бул жогоруда мен силерге түшүндүрүп берген 3 касиетин жакшылап эстеп калсак, анда балдар идеалдык газ жөнүндө дээрлик түшүнүк алган болобуз деп ойлоймун. Газдын басымы манометр менен ченелет. Баарыбыз билебиз балдар. Газдагы басым эмне себептен пайда болот деген суроо туулат. Молекулалык кинетикалык теориянын негизинде газдын атомдору менен молекулалары хаотикалык кыймылда болгон соң, алар өз ара бири-бири менен урунушат. Өзү турган же жайланышкан идиштин капталдарына урунушат алар. Айрым молекулалар же атомдордун урунушуу күчү өз аз дейт. Бирок көп молекулалардын урунушуусу сезилерлик өлчөмдө болот да, ошол себептен газда басым пайда болот. Мынакей, бул жакта экранда көрүп турабыз балдар анимацияны. Кандайдыр бир астынан жылуулук берилген соң, тиги жердеги газдын молекулалары тынымсыз башаламан кыймылда болуп, бардык жакка бирдей басым жасап жатканын көрсөк болот экен балдар. Окумуштуулар тарабынан жүргүзүлгөн кыйла татаал жана жөнөкөй тажрыйбалардын натыйжасында молекулалык кинетикалык теорияда газдын басымы төмөнкү формула менен аныкталары 8-класстын материалында белгилүү болгон. Бирок анын далили балдар төмөндөгүчө. Мисалга алып болсок, кандайдыр бир идишти алсак, бул идиштин ичинде газ бар деп элестетели. Газдын молекулалары бардык тарабына бирдей басым жасап жаткандыгын көрүп турабыз. Эмесе кадимки басым, кадимки импульстун формуласын алабыз балдар, импульстун. P барабар m нолевой көбөйтүлгөн v жана P барабар минус m көбөйтүлгөн m нолевой v. Бул эмне деген сөз? Бул ушул жерде эки молекулалар кагылышканга чейинки молекулалардын импульсу менен кагылышкандан кийинки молекулалардын импульсу. Бул экөө кагылышканда башка ылдамдык менен келет. Ал эми кагылышкандан кийин кайра артты көздөп кайтканда кайра башка ылдамдыкка ээ болушат. Ошондуктан кагылышканга чейинки импульсу жана кагылышкандан кийинки импульсун алып экөөнү барабардасак, анда F дельта T барабар m нолевой v кошулган m нолевой барабар 2 m нолевой v дегенди алат экенбиз балдар. Бул жерден m нолевой v кошулган m нолевой v бул ушул жердеги импульстардын суммасы болуп эсептелинет. Эки молекула кагылышкан учурдагы өзүлөрүнүн энергиялары, импульсу, тактап айтканда, кагылышканга чейинкиси жана кагылышкандан кийинкисин кошот экенбиз балдар. Бул жерден F кубтун бетинде жасалган орточо басым болуп эсептелинет. Эми келгиле. Эми бул жогорудагы формуланы келгиле жакшылап барабардап чыгарып көрөлү. Дельта T барабар дельта L бөлүнгөн V. Дельта T убакыттын кандайдыр өткөндө өсө. Ал эми дельта L ошол эки кандайдыр бир өзгөргөн узундук.
жана v бул молекулалардын ылдамдыгы болуп эсептелинет экен. Эми анда тигил жерге коелу, f барабар мынакей дельта L бөлүнгөн v. Бул эмненин маанисин койдук? Биз дельта T'нын маанисин койдук, мынакей көрүп атабыз, барабар 2m нулевой көбөйтүлгөн v деген формула келди мынакей. Туурабы? Барабардысак. Анда эми ушул жерден кайра эле f'ти тапсак, f барабар дельта L 2m нулевой v квадрат бөлүнгөн дельта L келип чыгат. Эмне үчүн v квадрат болду? Бул жакта бөлүмүндө да 1 v бар болчу, көбөйтүүнүсүндө да 1 v бар. Мынакей ошолорду эле квадратка көтөрдүк ылдамдыкты. Ал эми 2m нулевой v болчу, бул жерден барабар дегенде 2m нулевой көбөйтүлгөн v квадрат бөлүнгөн дельта L келип чыкты. Анда эми келгиле басымды карайлы. Басымды. Негизгиси болуп биз газдагы басымды карап жатабыз да. Басымдын формуласына P барабар F бөлүнгөн дельта S экендигин билебиз. Дельта S эмнеге барабар? Дельта S мынакей монеке жерден барабар дельта L квадратка. Мисал ала турган болсок, мына бирки гранду кандайдыр бир 4 бурчтук кубтун ичинде камалып жаткан газдын аянтын биз эмне кылып чыгарабыз балдар? Узуну туурасын көбөйтүү менен чыгарабыз да, туурабы? Мынакей ошол экелердин көбөйтүүнүсү бул дельта S-ти берет экен балдар. Анда P барабар мынакей балдар, бул жакта F-тин маанисин коебуз, тиги жогору жактагы формуладан келип атабыз балдар. P барабар 2m нулевой v квадрат бөлүнгөн дельта L. Жана бөлөбүз канчага? Дельта L квадратка. Тигерге дельта S-тин маанисин койдук да бул жерге. Барабардайбыз 2m нулевой v квадрат бөлүнгөн дельта L куб болот балдар. Куб болду. Түшүнүп атабызбы кай жерден куб болуп кеткендиги жөнүндө? Өзү дельта L квадрат болчу, дагы бөлүмүндө дельта L бар болчу. Ошолордун баарын барабардап келип биз балдар дельта кубка көтөрдүк балдар. Эми мынакей P барабар n, бул эмне? N молекулалардын жалпы саны. N 2m нулевой көбөйтүлгөн v квадрат бөлүнгөн дельта L куб. Барабардайбыз n бөлүнөт экен n дельта L куб 2m нулевой v квадратка дейт балдар. V квадратка. Андан мынакей алабыз балдар n бөлүнгөн дельта L куб. Бул балдар n нулевойду берүү менен бул балдар молекулалардын концентрациясы деген түшүнүктү берет экен балдар. N нулевой көлөм бирдигиндеги молекулалардын саны же концентрациясы деп аталат. Дельта L кырынын узундугу дейт мына бирки кубтун. N молекулалардын саны, m нулевой бир молекуланын саны. Ал эми v бир молекуланын ылдамдыгы. Биз эми балдар бул жерден азыр бир эле молекулалар жөнүндө сөз кылдык. Эми биз ушул жердеги газдын басымындагы молекулалардын кыймылын аныктап ала туруш үчүн балдар бир нече молекулалардын орточо ылдамдыгын жана орточо басымын, орточо алардын массасын алабыз да. Орточо. Себеп дегенде биз балдар бир молекуланыкын аныктай албайбыз да. Эми келгиле балдар. P барабар n 2m нулевой көбөйтүлгөн v квадрат бөлүнгөн дельта L куб. Барабар n бөлүнгөн дельта L куб 2m нулевой көбөйтүлгөн v квадрат деген формуланы тааныдык. Андан келгиле мынакей бул жакта барабардап атабыз. Бул жактан n эмнеге барабар болду? N молекулалардын концентрациясын берди дедик. N бөлүнгөн дельта L куб молекулалардын концентрациясын берди. Анда барабардайбыз мынакей. Ушул жерден анан идеалдык газдын кинетикалык теориясынын негизги теңдемеси келип чыкты мына. P барабар n нулевой 2m нулевой v квадрат деген формула келип чыкты. Бул каяктан келип чыкканын жакшылап түшүндүк деп ойлойм балдар. Мынакей бул жактан n нулевой кайдан келип чыкты? Биз n бөлүнгөн дельта L кубтун маанисин алып барып койдук ал жерге балдар.
Ал эми 2m нолевой көбөйтүлгөн v квадрат бул жана жогорудан белгилеп жаткан маанилери. Анда p барабар 1-ден 3 n нолевой m нолевой v квадрат. Бул мына эки жерде 3 граммдуу кандайдыр бир кубтун ичиндеги молекулалардын кинетикалык энергиясын же кыймылын изилдеп жаткан учурдагы болуп атат. Ал эми p барабар 1 бөлүнгөн 6 бул 6 граммдуу кандайдыр кубтун ичиндегисин изилдеп жаткандагысы. Мына жерде балдар v жана e кинетикалык энергиялардын үстүлөрүндө турган белгилер балдар бул жебечелер, жебече эмес, бул белгилер. Буларды биз балдар алмаштырып албайбыз. Булар ушу кандайдыр орточо ылдамдыгы, орточо кинетикалык энергиясы деген сөздөр. Себеп дегенде биз балдар бир эле молекуланын ылдамдыгын, бир эле молекуланын кандайдыр бир кыймыл аракеттерин ченей албайбыз да. Биз бир нече молекулалардын орточо санын алуу менен анын ичиндеги газдын ичиндеги басымды аныктап ала алабыз да. Мисал кылып турмакчы болсок, балдар газдын ичинде эгерде кинетикалык энергия мына жерде мынакей формуласы келип чыкты. E барабар m нолевой v квадрат бөлүнгөн 2 деген формуланы көрүп атабыз. Демек, ошол бул эмне деген сөз? Бул балдар ошол эке канчалык деңгээлде ошол эке молекулалардын кинетикалык энергиясы жогорулаган сайын анын дагы каптал беттерине болгон басымы да жогорулайт. Басым күчү да көбөйөт. Басымы. Ал эми канчалык ошол жерде кинетикалык энергия төмөндөсө, ал жердеги басымдар да кичине болсо да азаят, аздыр көптүр болсо да. Бирок газ балдар камалып жаткан идиштин бардык бетине тең бирдей басым жазаардыгын биз буга чейинки сабагыбызда Паскалдын законунда таанышканбыз. Эми ошол эле нерселердин булар жерде балдар математикалык түрдө туюндурулушу жана бир нече ушул мисалдар менен силерге түшүндүрүп берип жатат. Анда балдар, мисал кылып турмакчы мынакей e барабар m нолевой v квадрат бөлүнгөн 2 деген формуланы алуу менен биз балдар барабардайбыз. Мына 2 могу жерде кинетикалык энергиянын формуласын барабардасак 2e барабар m v квадрат болуп калат. Туурабы? Билесизби, эми ушул жерден анан p барабар 1-ден 3 n нолевой m нолевой v квадрат деген формуланы алсак, бир молекуланын кинетикалык энергиясы болуп эсептелинет экен дагы. Ал жерден тиги жерден нолевой v квадрат деген бул кинетикалык энергия да. Анан бул жака мынакей минтип барабардайбыз. P барабар 2-ден 3 n нолевой v анан e. Бул ошол кинетикалык энергиянын маанисин алып келип койдук балдар. Делта L кырынын узундугу, n молекулалардын саны, m нолевой 1 молекуланын саны, v 1 молекуланын ылдамдыгы болуп эсептелинет балдар. Газдын молекулалары тынымсыз хаотикалык кыймылда болгондугу жана нормалдуу шартта 1 сантиметр көлөмдө 2,7 көбөйтүлгөн 10-ның минус 19 даражасында молекула бар экендигин эске алсак, анда 1 секундада миллиондогон кагылышуулар болуп турат. Ошол кыймыл учурунда бир молекула экинчиси менен кагылышканга чейин кандайдыр бир эмне кылат? Аралыкты басып өтөт. Ошол молекулалардын экинчиси менен кагылышканга чейинки кагылышпай өткөн аралык молекулалардын эркин жол жүрүүсүнүн орточо аралыгы деп аталат. Орточо деген себеп ал жол өтө эле ар түрдүү аралыкта болот. Ошондуктан анын орточо мааниси алынат. Орточо мааниси. Идеалдык газдын кинетикалык теориясынын негизги теңдемелери. Биз таанышып өткөндө p барабар 1 бөлүнгөн 3 n нолевой m v квадрат. Бул жерде кинетикалык энергияны барабардап, андан кийин келип мынакей p барабар 2 бөлүнгөн 3 n нолевой e. Бул молекулалардын орточо кинетикалык энергиясы идеалдык газдын негизги теңдемеси болуп эсептелет. Микро жана макро параметрлер деп эмнени айтабыз? Ар бир молекула өз алдынча мүнөздөчү параметрлерди микро параметрлер деп аталат. V 1 молекуланын ылдамдыгы, m нолевой 1 молекуланын массасы, r нолевой 1 молекуланын радиусу, p молекуланын импульсу. V бул ошол орточо молекулалардын орточо квадраттык ылдамдыгы, p газдын басымы, v газдын көлөмү, t температура, n концентрация. Газдын молекулаларынын жалпысынан мүнөздөчү параметрлерди макро параметрлер деп аташат. Мынакей ар бир молекуланы өз алдынча мүнөздөчү параметрлер булар микро параметрлер деп аталса, газдын молекулаларынын жалпысынан мүнөздөчү параметрлер булар макро параметрлер деп аталат экен балдар. Газдын кыймылы ылдамдыктары да ар кандай. Ири молекулалар жайыраак, ал эми майдалары чоңураак ылдамдык менен кыймылдашат.
ошондуктан орточо квадраттык ылдамдык түшүнүгү пайда болгон. Демек, ошого жараша ылдамдык анын шартталган молекулаларынын кинетикалык энергиясы да сөзсүз ар кандай чоңдукта болгондуктан орточо кинетикалык энергия түшүнүгү пайда болгон. Аны биз Е тамгасы менен белгилейбиз. Үстүндөгү сызык орточо дегенди түшүндүрөт. Ал эми V квадрат молекулалардын орточо квадраттык ылдамдыгын билдирет. Газдын молекулаларынын ылдамдыгы өтө эле ар түрдүү болгондуктан газдын молекулаларынын ылдамдыгы дегенде алардын ылдамдыктарынын модульдарынын орточо арифметикалык мааниси деген түшүнүүнү берет. Эгер айрым молекулалардын квадраттык ылдамдыктарын V квадрат 1 кошулган V квадрат 1 кошулган дагы ушинтип кете берип качан ошол V квадрат n маанисин коюу менен аны жалпы молекулалардын санына бөлгөндө анан биз эмне кылат экенбиз? Ал молекулалардын орточо квадраттык ылдамдыгын табат экенбиз. Азаматсыңар балдар, келгиле. Эмесе ушул бүгүнкү өтүлгөн темадагы формулаларды пайдалануу менен биз маселе чыгарып көрөлү. Балдар, маселе чыгаруунун шарттарын абдан жакшы билебиз. Биз эми 10 класс болуп калдык. Бирок ошентсе да бир жолу кайталайын. Биз алгач берилишин бир нече жолу жакшылап окуп түшүнүшүбүз керек. Газдын молекулаларынын орточо квадраттык ылдамдыгы 10 метр квадрат бөлүнгөн секунда квадрат дейт. Ал эми молекулаларынын концентрациясы 3^10^25 даражасындагы метр минус куб. Ар бир молекуланын массасы болсо 5^10^-26 даражасындагы килограмм болсо, идиштеги газ кандай басым астында болот дейт. Алгач берилишин жазалы. Берилди. V квадрат барабар 10 метр квадрат бөлүнгөн секунда квадрат. Бул эмне? Ошо орточо квадрат ылдамдыгы. N нулевой бул ошо молекулалардын концентрациясы. 3^10^25 даражасындагы метр минус куб. Ал эми массасы дейт 5^10^-26 даражасындагы килограмм болсо, анда анын басымын тапкыла дейт. P барабар суроо. Формуланы жазабыз балдар. Формула мынакей. P барабар 1/3 N нулевой M V квадрат. Мынакей формуланы биз тааныйбыз, бул формуланы билебиз. Жаңы эле өттүк. Келгиле, эми ушул формуланын ордуна сан маанилерин коюп чыгаралы. P барабар 1/3, мынакей молекулалардын концентрациясынын маанисин коебуз. 3^10^-25 даражасындагы метр минус куб. Көбөйтөбүз балдар, массаны коебуз, 5^10^-26 даражасындагы килограмм. Ал эми V'быз болсо 10 метр квадрат бөлүнгөн секунда квадрат балдар. Эми ушул жердеги сандардын баардыгын тең өз орду менен көбөйтө турган болчу болсок, бул жерде идиштеги газдын басымы 5 паскальды берет экен балдар. 5 паскаль. Тактап айтканда, газдардагы молекулалардын орточо квадраттык ылдамдыгы эгерде 10 метр квадрат бөлүнгөн секунда квадрат болсо, концентрациясы 3^10^-25 даражасындагы метр куб болсо, ар бир молекуланын массасы 5^10^-26 даражасындагы килограмм болсо, анда идиштеги газдын басымы 5 паскальга барабар болот экен деген сөз балдар. Азаматсыңар балдар, келиңиздер, анда эмесе силер менен биргеликте албетте бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүн биз сабагыбызда балдар идеалдык газ жөнүндө толук түшүнүк алдык. Жана газдагы басым, орточо квадраттык ылдамдык, микро жана макро параметрлер туурасында түшүндүк. Демек балдар, идеалдык газ бул эмне экендиги туурасында, деги эле ал биздин жашообуздун кажелеринде кездешердиги туурасында толук түшүнүк алуу менен анын бир нече математикалык түрдө эсептөөчү формулалар менен тааныштык. Үйүбүзгө берилген тапшырма түшүнүктүү болсо, анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабагыбызга көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки теле сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.